Аты жөнүбүз Нурбек, фамилиябыз Өтөгөнов. Өзүңөр мындай экспортты уюштурдуңар, Жакшы химия, биологиядан берген мугалимден Суклоном сельхозхозяйство деп сабак алдык да атайын баягы терминдерди, формулаларды жаттап үйрөнүш үчүнчү. Өзүбүздөн мадамда көз каранды нерселер да көп болуп атат да. Сен эмне академик болоюн деп атасыңбы? Бул мөмө жемиш өстүргөн оңой эле да, мынтип сайып коесуң, суарып коесуң деп. Чын эле 24-жыл биринчи жолу биз үчүн мындай коңгуроолор угулду да. Биз ошол жерди алганда кошуналар, башкалар бул жерге эчтеке өспөйт деген. Минуска кеткен жоксузбу? Таза кирешени 12 айга бөлгөндө 180 000 сомдон айланат. Анан напарнигимдики да ошончо. Эгерде жаман көчөттөр, оорулуу көчөттөр бар болуп атса, анын баары ликвидация келет. Өрттөлөт. Бир жылда 365 күн болсо, ошонун 180 күнүн иштейбиз, 180 күн бош. Бирок биз бош күнүбүзгө да айлык төлөнөт. 1 гектарда 2 киши иштеп атасыңар, Дыйкандын эмгеги канчалык күчтүү болсо дейт да, этеги алтынга толот дейт да. Урматтуу биздин катталуучулар, биздин Үнүү ассоциациянын мүчөлөрү, бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш болуп атат. Биз Нурбек байкебиз менен бүгүн атайын мындай интервью жасайлы деп чечим чыгардык. Нурбек байке биздин ассоциациянын мүчөсү жана ассоциациянын агромектебинин катышуучусу. Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз ошо аты жөнүбүз Нурбек, фамилиябыз Өтөгөнов. Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун Ананбай айылынын кулуна болобуз. Ушул ийгиликке жетиш үчүн бул чындыгында көптөгөн мээнет, аракеттин, илимдин, талыкпас аракеттин эсебинен Алла Таала ушинтип даражабызды көтөрүп, ушул ийгиликке арулап турат. Чындыгында биз дыйканчылыкты бул Кулпунайга чейин 2008 жылдары ушу биз окууну бүтүп келгенден кийин ушу айылда иш кылыш керек болду. Анан силер айткандай баягы өзүңдүн мүмкүнчүлүгүң негизинде иш кыл дегендей биз айыл чарбасында ийгилик жаратабыз деп аракеттерди баштадык. Ушу 2008 жылдан бери картошка өстүрүп көрдүк. Көбүнчө картошка менен иштедик да. Анан капуста, сабиз. Кайсыл айылда? Ушу Ананбай айылындачы. Капуста, сабиз, жанагы столовый кызылча, кант кызылча ушинтип өстүрүп көрдүк. Анан 2018 жылы ошо биздин айылга ошо Маравила деген сорт Польшадан келген. Ошону 2 иштен 1 иш кылып ошо огородко отургузуп көрдүк. Жакшы багып, жакшы карадык. Бирок баягы түшүмгө кирген кезде эле үшүгүрүп кетти да. Анан 4 жыл ошону аракет кылып анан негизги айыл чарбасында изденүүбүздүн баягы кыйынчылыктын артында сөз жакшылык болот деген сөз ошол экен да. Айыл чарбасында илимдин маанилүүлүгү жана тажрыйбанын маанилүүлүгү ошол жылдардан башталды. Биз ошону изденип орустардын ал кезде биякта жакшы түшүнүгү бар, мына түшүндүрүп берген агрономдор жок болгонуна байланыштуу орустардын агрономдоруна чыгып ошо онлайн сабактарды өтүп баштадык. Анан ошол кезде биз баягы ага чейин өстүрүп көргөн культуралардан баягы жакшы түшүнүгүбүз бар деп ойлогонбуз, бирок орустардын агрономдорунан сабак ала баштаганда онлайн эчтеке билбесибизди түшүндүк да. Өзүбүздүн эгобузду бастык. Анан алар деген мындай по факту эле сабак өтөт. Бирок биздин жана кыргыздарга окшоп чайнап түшүндүрүп бербейт да. Мисалы фосфор отвечает для корневой системы деп өтүп коет. Ар жагын түшүнөсүң, түшүнбөйсүң өзүңүн ишиң да. Анан аны көп сабактарын, көп терминдерди түшүнбөй калган себептен анан айылдан ошо жакшы химия, биологиядан берген мугалимден Суклоном сельхозхозяйство деп сабак алдык да атайын баягы терминдерди, формулаларды жаттап үйрөнүш үчүнчү. Кадимки эле мектептин мугалимдеринен. Мындай частный элечи, мындай сүйлөшүп алып элечи, официальный эмес. Анан жалпы ошол кезден баштап биз ушу могу Кулпунайдан ийгилик жаратканга чейин жалпысынан официально ушу
14 мугалимден сабак алып турбуз да. Ага эжейлерди бириктирип, кээ бирөө бизден жаш, кээ бирөө бизден улуу 14 мугалимден сабак алып, андан тышкары көп жанагы тажрыйбалуу дыйкан багбандардын видеолорун көрүп, подкасттарды көрүп, көп маалыматтар топтодук. Анан бул Кулпунайга жакшы результатка келиш үчүн дагы бул команда, бул жанагы спорттун да эки түрү бар да, жекелик спорт, анан игровой спорт депчи. Бул жекелик спортто мисалы сенин тренировкаңан көз каранды. А могу жалпы командный спорттордо бул сенин командаң, тренериң, капитан команда баардыгынан көз каранды да. Ошонусу кандай, мисалы ассоциациядагы ошол жана 14 мугалим, андан тышкары ошо силердин жардамыңар менен, ассоциациянын жардамы менен ошо ассоциация уюштурган жана жакшы семинар, форумдар болду. Биз былтыр эсептеп көрсөк, кышкы учурда ошо 35-40 жолу Бишкекке келип атайын семинар, форумга катышып кетиптирбиз да. Кээде ошо түн ичинде кар жаап атканда жол тозуп, автобус тозуп турсак, кошуна колоңдор, эми көргөндөр азыр айтат болуш керек. Сен академик болоюн деп атасыңбы? Бул мөмө жемиш өстүргөн оңой эле да, мынтип сайып коесуң, суарып коесуң деп академик болгон атасыңбы? Анча эмне өзүң жаның кыйнап атасың деген да. Бирок биз былтыр ошо ассоциация тарабынан жана аграрный университет тарабынан ошо экспортерлордун сабагынан семинар, форум дээрлик 90%-на катыштык да. Эч калтырган эмес. Эч калтырган эмеспиз. Анан өзүбүзгө ошо андан тышкары ошо ассоциацияга терең ыраазычылык келтирем. Ошо канчалаган силердин жардамыңар менен да канча мугалимдер келип, сабак өтүп, семинар, форумдарды өтүп, агродиалогдор болуп, министерство тарабынан дагы өтө чоң жардамдар болду. Биз көзүбүз ачылды, мотивация алдык. Андан кийин ошо илим менен билимдин иш жүзүн аткарыш үчүн жана могу игровой спорт сыяктуу буга күчтүү команда керек да. Анан бул Кулпунайда күчтүү команда керек экенин биз ошо жана сени поддержка кылган, сага ишенген ушундай командаң болсо жакшы ийгиликке жетет экенсиң. Биз ошо дыйканчылыкта жалгыз эмеспиз, ошо партнерубуз бар. Жана эки үй бүлө ошо дыйканчылыкты бири бирибизге жардам берип, кубаттап, мисалы бирөөбүз защита жагын карасак, бирөөбүз питание жагын карап, бирөөбүз тиги бул Кулпунайда негизги результаты дагы баягы азык зат берүүдөн дагы көз каранды, бирок азык затты бергенде дагы ошону баягы талаша турган конкуренттерин жок кылуу дагы көп роль ойнойт да. Мисалы усиктерди, ото чөптөрдү жок кылуу бул ошо командаңдын ийгилиги да. Иштетип аткан полянын жалпы аянты ошо 4 гектар. Бирок 4 гектардын азыр 3 гектары пассивный да, иштелбей турат. Баягы Жана себо оборот үчүнчү, жерди даярдоо үчүн. 1 гектары болсо ошо азыр Кулпунай иштетип атабыз. Биз аякта экөөбүзбүз, ошо партнер экөөбүз. Кошунаңыз болобу? Жок, эме кайным болот да. Кайным экөөбүз чогуу иштетебиз, 2 семья иш кылабыз. Ошо 50-ге 50 кылып жумушту да теңме-тең кылабыз, пайданы да теңме-тең кылабыз иншалла. Анан бизге ушул калган жерди иштетпей баягы иштетип атабыз, бирок себо-обороттун баягы жерди даярдоонун мындай бир түшүм алыш үчүн жерди даярдоо бул эң чоң ролду ойнойт да. Канчалаган жерди жакшы даярдаган болсок, ошол негизги урожайдын жакшы урожайдын пайда болушуна көптөгөн факторлор бар да. Бул таза, оору суркодон таза болгон көчөт, жакшы мыкты даярдалган жер, анан туура сорт, климатка жараша Жер дагы оорулардан таза болуш керек. Жер дагы оорулардан таза болуш керек. Анан жанагы буга чейин отургузган предшественник деп коет. Буга чейин отургузган культуранын кандай оорулары бар, кандай признактары бар билиш керек. Анан ошого жараша жерди жакшы мыкты даярдаш керек.
Мисалы үчүн картошка боюнча айтышкан, картошка менен эгерде картошкадан кийин кулпунайды отурса, бул биякта рисктер бар болуп калышы мүмкүн, анткени кээ бир картошканын оорулары кулпунайга жугуп кетиши мүмкүн деген да. Картошка, негизи эле картошка, кулпунай, бадыраң, баклажан, перец ушулар пасленый вид культураларга кирет да, жана жоон жалбырактуулар деп. Анан негизги оорулары, анан негизги зыянкечтери окшош да. Анан негизги жеген жердеги жана азык заттарын бирдей азык заттарды жешет да. Ошон үчүн СССР убагында, мисалы азыр көп айтып атпайбы, СССР убагында жерди иштеткен оңой болгон, эч кандай кыйынчылыксыз эле болгон депчи. СССРдин убагында эң чоң мүмкүнчүлүк бул баягы колхоз, совхоздун жер карамагында болгондуктан себеп оборот, мындайча айтканда культура оборот жакшы болгон да. Бир жерге бир культура, мисалы пасленый вид культурадан кийин злаковыйдан кийин крестоцветнен кийин пасленый болуп тегеренип турган да. Мисалы картошка жеген азык затты буудай арпаларга өзү топтоп коет да. Буудай арпадан кийин мисалы беде өстүрсөң, ал да жакшы болот. Андан кийин кайра корнеплодный кылып алмаштырып турсаң, биздеги азыр мүмкүнчүлүктүн чектелүү болгондуктан биз мисалы азыраак жерден баягы тегерете албай атабыз да. Бир жерге эле бир культураны көп жыл иштеткендиктен ошол жерде ошонун азык заты жок болуп атат. Анан ошол нерсенин оорусу көп болуп кетип атат да. Доминировать этет да орусча. Биз эми көбүнчө литератураларды жана сабактарды орусча өткөндүктөн баягы кээ бир терминдер орусча сүйлөш керек болуп калат да. Анан ошон үчүн биз ошо жерди, биздин өзүбүздүн жер ошо 4 гектар тең картошкадан кийин болчу. Картошкадан кийин жердин анализи боюнча 70% чопо топурак, 22% кум, ошо серозем эме. Анан баягы сугаргандан кийин жер катып калчу да, жарылыпчы. Анан ошо почваны оңдош үчүн биз ошол жерди алганда кошуналар, башкалар бул жерге эчтеке өспөйт деген да. Өтө мындай сложный почвада ишти баштаганбыз. Ошонун жакшыртыш үчүн биз жерди анализге тапшырдык. Анализге тапшырганда жерде ошо органикалык соединениялар почти жок экен. Сиз билесиз, мисалы органикалык соединениялар жок жерде микрофлоранын, мисалы бактерия, грибоктордун, нематоддордун жакшы иш алып баруусу төмөн болот да. Ал жерде эгерде микрофлора жакшы иш алып барбаса, азык затта жердеги азык затты өсүмдүк алып бере албай калат да. Анан жана жердин катуулугу бул тамырдын жакшы баягы өрчүп, кенен кесир өрчүгөнүнө тоскоолдук жаратат да. Ошондуктан тумчулуп калат да. Анан ошол жерде көп оору пайда болот. Жанагы суу деген сугарганда дренаж жок болгондуктан, бир жерде скопление болгондуктан көп оору башталат. Анан бул негизи почваны оңдош керек. Оңдош үчүн ошо органикалык соединенияларды бериш үчүн биз бир жылда 2 жолу ошо сидират колдондук да. Биринчисинде ошо сидиратты белый горчица колдондук. Аны баягы өстүрүп, бир аз көтөрүлгөндөн кийин жерге айдап киргиздик да. Ошол 4 гектарга жасадыңызбы? 4 гектарга жасалган. Анан ошодон эле бир четинен 20 сотыйга Алишер мырзадан алганбыз. 5000 көчөт кабрила, 5000 көчөт Африка. КСД, анан НСД сорт алганбыз. Канча жылы? 2023 жылы. 23. Биз 2022 жылы мен огородко 2 сотукка 500 көчөт өстүрүп көрдүм да, кабриланычы. Анан баягы андай формадагы жана таттуу шириндигин көрүп, анан баягы кызыгуу башталды да. Анан баягы Маревеланы биздин климатка дал келбейт экен деп, бирок биз ошо сортторду климатка жараша тандап баштадык да. Анан климат бул Кыргызстанда өзгөчө Ысык көл районунда, Ысык көл областында күндүзгү жайкысын, күндүзү 24-28 градуска чейин, түнкүсүн 16-18 градуска чейин жакшы болот да. Ошол климатты изилдесек, ошол кулпунайдын
энезди сортторун өстүргөнгө Алла Таала берген эң чоң мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан ошол клубникага басым жасадык. Андан кийин жерди жакшы даярдаганга аракет кылдык. Анан ошол сортторду туура өзүбүздүн региондорго жараша тандаганга аракет кылдык. 23-жылы 10 соткага мындай кичине жасаган турбайсызбы экспериментти. Мындай ага чейин 22-жылы 2 сотка 2 соткага 23-жылы 10 сотка болду жалпы. 23-жылы жалпы 20 сотка болот да. 20 сотка. 10 сотка кабрила, 10 сотка Африка. Африка короткий световой дейт. Ал жылы биз деген баягы информациянын туура эмес берилгендиктен биз Африкадан ал жылы түшүм алган жокпуз. Бирок жашыл массасы эле өскөн. жашыл массасы өсүп, анан бирок көчөт жасадык да 25 сотыгачы. Ал көчөттү да жасап, баягы дыйкан биринчи баягы урожай алам деп күтүп туруп алдык да. Туруп алып турандан кийин пока баягы урожай бир канча бир эми кошуна болоңдор коз тийгизгенге эле жетти. Андан кийин урожай бүткөндөн кийин усиген кое берип, анан көчөт чыгардык 25 сотыгачы. Африкадан. А кабриладан болсо мөмөсүн да алдык, дагы 20 сотыга дагы көбөйттүк да. Жалпы ошо 2023-жылы жайында 25 соты Африка, 20 соты кабрила дагы коштук. Ошондо жалпы деген 60 сотыйдай болуп калды да. Анан биздин ошо кетирген катабыз эме болуп калды. Биз ошо Африканы, КСДны кеч отургузуп калдык, сентябрга жакын. Баягы өзүнүн убакыт саат эме муздак саатын ала албай калды. Анткени биз баягы мөмө алгандан кийин анан көчөт жасадык. Көчөтүбүз тамыры жакшы развиваться этпей калды. Анан кийинки жылы адан жакшы түшүм ала албай калдык. Баягы КСДны биз кеч отургузгандыктан көрсө биздики КСДны Ысык көлдө июнь-июль айында эле отургуш керек экен да, чтобы кийинки жылы түшүм алыш үчүн. Анткени бизде кыш эрте келет. Тамыры жакшы чоңоюп, жана жакшы тамыры чоңоюп, рожокторго бөлүнүп, анан өзүнүн эме холодный часы деп коет, 800 саат, мындайча айтканда 40 күн, түнкү градус 5 болгонго чейин клубника өзү потенциал набирать этет кийинки жылкыгачы. Баягы кийинки жылкы түшүмүн ошо күзүндө калыптандырат экен да. Анан 2024-жылы жазында эме алдык. Бектемир мырзадан 5000 көчөт муран алдык, итальянский. Анан 10.000 көчөт эме Сан-Андрес, турецкий. Анан ошол менен жалпы аянты 1 гектар кылып иш жүргүздүк. Ошондо тиги 23-жылкы көчөттөрдөн силер 60 сотка кылдырсыңар. Анан дагы 15.000 33 сотка да. 33 соткадан жалпы 1 гектарга кичине жетпей калды. 1 гектар эми формально 1 гектар. Ошо 1 гектар болду да вообще. Биздин климаттын ошо 4 айы ошо Калифорниянын климатына окшоп кетет экен да. Анан эң негизгиси энезди сорттордун эң жакшылары бул Калифорниядан чыккан селекциялар да. Биз азыр ошо быйыл дагы өзүбүздөн тышкары дагы 15 адамды сопровождать эттик. Айылдаштарды элечи. Ошодон көргөндө бизде ошо Ысык көлдө энезди сорттор жакшы результат көргөздү. Анан көпчүлүк бөлүгү эле ошо калифорнийский сорттор да. Мисалы Кабрила, Сан-Андрес, Монтерей, UC Davis'ten селекциялар экен. Анан бизде бирок альбион жок. Элдин көбү альбион отургузушту, бирок бизде альбион жок. Бизде ошо альбиондун прототиби болгон Сан-Андрес бар. Ал формасы жагынан, калибр жагынан өзүн мыкты жакшы көргөздү. Урожайность жакшы болду. Анан Мурана да бар. Испанский. Италиядан алдырганбыз, бирок испанский көчөт экен. Анан эң жакшы мага жаккан сорттун бири ушу Кабрила да. Кабрила. Анан былтыркы ошо отургузган жана 5000 көчөт Африка, баягы биз түшүм алабыз деп аны жакшы карап, жакшы бага бергенбиз да. Быйыл ошол жакшы биринчи волнада ошо май-июнь ичинде
жакшы результатты көрөбүз ошол. Өзгөчө могу эгерде мисалы агротехникасын туура пайдаланып, бизде кечирээк бышырса, ошол июнь айларында кулпунайдын баасы көтөрүлүп кетет экен да. Анан ошол кезде интенсивдүү баягы бир залпан берет да, түшүндүңүзчү. Ошондо жакшы акча жасалса болот экен дыйкандарчы. Ошого мүмкүнчүлүк. Бизде көлдө КСДнин позднийраак сортторун отургузган жакшыраак да. Ошол эле учурда мисалы ысык региондордо мисалы КСДнин эрте отургузган сортторун, мисалы Клери, Альба, жанагындай Азиялардычы 300-400 граммдан алып эле, бирок 500-700 сомдон сатсаң, көлдө болсо, мисалы быйыл 120-150 сомдон болду да көбүнчө. 700-800 грамм алгандан жакшыраак результат берип коет экен да. Баа дагы роль ойноп атпайбы? Мисалы Ош жалал абадда биз стратегияны өзгөртүп, ультра ранний сортторду отургузуп, ошону баягы баа кымбат кезде азыраак урожай алсак да, баа кымбат кезинде сатып калганга жетиш керек экен да. А көлдө болсо жайында биздин мисалы тегеректеги Центральный Азия региондорубуздун дээрлик бир 80-85% жайкысын ысып, аптаптуу жай болот да. Мисалы Түркменстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан күн ысып кетет, 60-70 градуска чейин ысып кетет. Бирок бизде ошо конкуренция азыраак болот экен да, биздин көлдүн клубникалары бышкан кездечи. 30 градустан ашканда, түнкүсүн 20 градустан ашканда кулпунай өзү кыйналат. Кулпунай ошо 30га чейин, күндүз 30га чейин, түнкүсүн 18ге чейин болсо жакшы өсүп, жакшы чаңдашып, чоң болуп, таттуу, ширин болот да. Анан көлдүн дагы бир жакшы мүмкүнчүлүгү бар да, баягы перепад температура аябай чоң да. Мисалы күндүз 28ге чейин ысып, түнкүсүн 13ге чейин түшүп кетет да. Ошодон анан сахарность көбөйүп, эмеден таттуу болот да. Ошол колебаниянын негизи биз ошо көлдөгү көп жердин анализдерин көрөбүз. Көбүнчө көлдөгү жерлердин калийи жетиштүү да. Көп жерлерде калий даже повышенный да. Ошондуктан жанагы алмалар, өрүктөр, кулпунайлар брикси жогору болуп, таттуу болот го деп ойлойм да. Анан менде мындай суроолор болот да, бул кайра эле жана учет боюнча. Мен байкайм көп дыйкандарда мындай отурушат, иштетишет, бирок ошол эле чыгымдарын бир жок дегенде блокнотко жазышпайт да. Анан кийин болсо чогулткан түшүмдү дагы чогултат, тапшырат, акчасын алат, бирок аны дагы эч кандай фиксация болбойт. Анан мындай божомолдоп эле жыйынтыктар чыгарышат да. Сиздики ушул жагынан кандай, мындай учет жактан өзүңүздүкү системаңызды айтып бериңизчи. Биздики эми ал жагынан жакшы. Биз деген негизи эле мектепте алгебра менен геометрияны жакшы окуп, бир нерсени пландаганда эле, любой бир нерсени пландаганда эле блокнот, ручкабызды алып эле чийип алабыз да. Анан эң негизги стратегический план түзөбүз. Мисалы поляны курчаганга мынча столба кетет экен, эгерде аралыгы мынчадан кылсам, мынча сетка кетет экен, мынча жумушчуга мынча акча кетет экен деп биринчи чийебиз. Ошонун суммасын чыгарабыз. Анан барып ошону аткарган кызматчылар менен сүйлөшүп кеңешебиз. Анан кеткен расходту ар бирин жазабыз. Анан учет боюнча быйыл деген өзгөчө дыйкандарга бул экспортерлор жардам берди болуш керек учет боюнча. Негизи биз учетту ар бирин жүргүзөбүз. Мисалы канчага саттык, канча расход болдук, рабочийге канча кетти, азык сатына канча кетти, бүт жазылган да. Ошол учетто кылып атканда сортторду дагы бөлүштүрөсүңөрбү же жалпы эле санап саласызбы? Сортторун дагы өзүнчө учет кыласыңар, Бизде көбүнчө быйыл мындай болуп калды да. Баягы 23-жылкы посадка весенний эрте. Ал өзүнчө биринчи бышып баштады. Майдын 12-синен июндун 25-26-сына чейин. Кабрила менен апрель чогуу бышып баштады. Анан тиги жанагы кабриланы кеч отургузуп койгону өзүбүз чыгарган көчөттөнчү. Кеч отургузгандан ал башталды. Баягы биринчи күлүн кесип салганбыз, баягы тамыр жакшы развиваться. Ал башталды.
Ал биринчи волнасы аяктап баратканда тиги жаңы посадкалар башталып кетти. Ошон үчүн ар биринин сорту менен вестери жазылды. Анан кайра тиги жаңылар баягы эс алууга кетип баратканда эскилер ушинтип тегеренип жүрө бердик да. Жалпы бир мен ошо учетто жазылган боюнча 48 жолу сбор болуптур да. Сезондо. Жалпы ошол вегетационный период. Ошондо 12-майда башталды. 12-майда. Анан качан бүттү? Акыркы. Эң акыркы сборду ошо менде видеолор да бар, эми 11-ноябрда терип бүттүк. Эң акыркысын. Бирок Агроспан менен жапкансыз. Агроспан менен. Бул эми Агроспан боюнча дагы көп эмелер бар. Кайчы пикирлер бар да. Мисалы кээ бирөө Агроспанды жаппай койсом мындай болуп калды, кээ бирөө жапсам деле түшүм бербей калды дейт да. Агроспан жабыш үчүн биринчи ошол суук болгонго чейин быйыл да метеостанциялар жакшы деп 1 жума 10 күн мурун заранее предупреждать этип атпады. Анан ошонун аралыгында Агроспан жабарында азык затын жакшылап берип, ооруларга каршы жакшы обработка кылып туруп, Бул адамга мындай шорподон көбүрөөк бергендей да, мындай үшүп калбасын дегендей. анан Агроспанды жаап коюш керек да. Биздики ошо Ысык көлдө 28 сентябрда катуу суук болду, 7 градуска чейин суук болду. Минус жетиби? Минус 7. Ошол кезде көп дыйкандардын малина клубникалары үшүп кетти. Канчачы сентябрда? 28 сентябрда. 28 сентябрда эле. Сиздер эмени Агроспанды качан жаптыңар? Биз ошодон 3 күн мурда жаптык да. 25-26-ларында жаптык. 25-inde жаап баштадык, 26-сы бүтүп, ошого чейин баягы ооруларга обработка кылып, азык затын берип, анан желательно ошо суук болоордун астында мындай бугорду кичине влажныйраак калтырып койгон жакшыраак да. Кургак болгондо дагы баягы тамыр үшүп кетиш коркунучу бар. Анан ошо менен 11-ноябрда акыркысын дердик. Ошол 28-ден 11-ноябрга чейин 4 жолу суук болду, катуу. Бирок ошо Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, ошол убакта баа да көтөрүлдү. Ага чейин 120-150 сом болуп аткан, андан кийин 250, 300, 370 болуп баа көтөрүлүп берди. Анан ошол кезде жакшы баягы результатты ошол кезде көргөздүк да. Анан эме Агроспанды биз ошол бир 15-16 киши сопровождать этип атпайбызбы? Ошонун бир 10 чактысы баягы баа арзан болуп туралы да, 120-150 болуп атканда Агроспан жапсаң 300 миң, 400 миң кетет экен, расход кылбай эле деп жаппай коюшту да. Анан 7 дыйкан калып аягында экспортерлордун баары да токтоду, баягы товар жок болупчу. Анан 7 дыйкан ошо өзүбүздүн айылдашыбыз, берки Бостерди Адилеттер, айылдашыбыз Айбек деген баланын спринтерин бир толтуруп аттык да. Жетөөбүз биригип бир спринтер толтуруп аттык. То есть алар даже мындай экспортерлор аяктагы приемкаларын жапты. Чоң экспортерлор жапты. Чоң экспортерлор. Бирок силер болсо өзүнчө ошол айылдын жакынкы айылдардан барыңар биригип алып дыйкандар. Анан өзүңөр мындай экспортты уюштурдуңар, Өзүбүз экспорт. Казакстангабы, Жакынкы? Көбүнчө Астанага барат. Астанага, Эми каяка барат билбейм, Астанага кетип атты да, ошо анан. Тиги Бостерде жана Осмон Груп деген балдар барбы? Адилет деген балдар. Ошолор дагы ошол малда жакшы алып берип атышты. Баа да жакшы болду. Анан буда мен ойлоп калдым, ошо биздин көп жараткан ийгилигибиздин бирден бир себеби биз чын жүрөктөн быйыл көп дыйкандарга түшүмү жакшы болушун кааладык да. Кээде мисалы мен чай ичип отуп эле же тамак ичип отуп бирөө чалып калат, мынтип ооруп атат, тигинтип атат деп анан ошо чайымды таштап салып ага жооп бергенге аракет кылчумун да. Анан келинчегимди ошо берчи, сен эмне аны тиги тамак ичпей ачка калдың, тиги жооп берем депчи. Бирок биз ушундай дин чөйрөсүндө тарбияланганбыз эми. Сен башка бирөөнүн түшүмдүүлүгү жакшы болушун, берекелүү болушун көп чын ниетиңден кааласаң, Алла Таала сага биринчи возможность берет депчи, мүмкүнчүлүктү сага биринчи берет дегендейчи. Бейилди дагы кенен коюп. Анан жана ошол жанагы аягында 7 дыйкан бир спринтерди толтуруп атканыбызда мен ошондо ошол нерсеге ишендим. Мисалы жалгыз мен эле калып калсам,
Агроспан жабылып эле, бирок мен эле калып калсам, менин товарым өтпөй алмак да, мисалы спринтер толбой алмак. Тиги экспортерго пайда жок, мисалы менин товарымды мисалы жартылай спринтерин алып кеткенге. Ошондо баягы чогуу алып жүргөнүм ошондо пайдасын берди да. Жана 6-7 дыйкан бир спринтерди толтуруп атып, аларга да жакшы прибыль, тиги экспортерго да жакшы вариант, мисалы бир толот, бир кетет. Анан баарыбызга жалпы пайда болду да. Эгерде ошондо мен жалгыз калып калганда же бир экөөбүз калып калганда, биз өндүргөн продукцияны сата албай калмакпыз да. Аябай жакшы ойду айттыңыз да азырчы, мындай биригүүнүн мындай күчү, бири-бирин колдоонун мындай деген кооперация болгондугу, бул деле ушундай болот да, туурабы? Сиздер ошентип биригип алып, жөн эле бириккенден тышкары дагы мындай ички дүйнөңүз менен бири-бириңерге мындай ийгиликти каалап, бир кемеге түшүп алгандай эле болуп, ар бирибиз чогуу мындай ийгиликтүү иштешсек, сөзсүз түрдө мындай чоң ийгиликке жетебиз дегендей болуп калыптыр. Анан менин оюмча мына биздин дыйкандарыбызга дагы бул аябай жакшы үлгү болуп атат. Анткени мен бир нерсени да байкадым да, негизи эки түрдөгү адамдар болот да. Кээ бирлери кандай эмне болбосун наалуу эле, наразы болуп эле, мындай жакшы болуп атса дагы шүгүр дегенди билбей, жаман болуп атса дагы мындай кичине аналитика кылбай, мен мындай ооба мүмкүн жалпы рынокто ар кандай бир өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Жалпы кырдаал ушундай болуп кетиши мүмкүн. Эми биз азыр көрүп атабыз, мына дүйнө жүзүндө ар кандай нерселер болуп кетип атат. Кээ бир жерлерде согуш болуп атат, кээ бир жерлерде пожарлар болуп атат, жер титирөөлөр болуп атат. Бирок бизде Кудайга шүгүр, мына мисалы үчүн баары жакшы, тынчтык заманда жашап атабыз Кыргызстанда. Мындай жалпы бизден өзүбүздөн гана мындай көз каранды нерселер да көп болуп атат да. Бирок мына өзүңүз жаңы эле айттыңыз, экспорт жагынан даже чоң экспортерлор келбей калганда дагы өзүңөрдү жоготпой, жанакы бири-бириңер менен биригип алгандыгыңардын артыкчылыгы биригип алып туруп, мына бир спринтерди толтуруп турганга мүмкүнчүлүктөрүңөр болуптур. Менин оюмча бул өзүнчө мындай өтө маанилүү нерсе болуптур. Ошону ар бир биздин дыйкан кайсыл жакта болбосун ушундай бир жааматтарды түзүп, бир группалар менен чогуу иштешип кеткен модель аябай жакшы болуптур да. Буюрса ушундай модельдерди дагы биз ассоциация тарабынан мындай колдоп турганга аракет кылабыз. Анан мына ушул жылда кайра эле мына мен азыр айтып кеткендей, чын эле 24-жыл биринчи жолу биз үчүн мындай коңгуроолор угулду да. Ага чейин биз экспорт дегенде мындай экспорт менен эч кандай бир көйгөйлөр жаралбай эле жүрчү. Биз эми биздин экспортчолор дагы айтчу, дыйкандар өстүрө бергиле, сатуу жактан маселе болбойт, биз анын баарын өзүбүз мындай тейлейбиз депчи. Бирок бул жылы мына өзгөчө август айларында мен байкадым, бизде ар кайсы аймактардан биздин мүчөлөрүбүз чалып, жазып, мына группабызда канча мындай наразычылыктар да болуп атты. Таластан, Көлдөн, Чүйдөн, Түштүктөн, бүт жактардан мындай наразычылыктарды айтып аткандар болду. Анан биз дагы мына ассоциация катары азыр эгерде 23-жылы бул Европанын технологиянын Кыргызстанга алып келүү жылы болсо, 24-жылы Американын, Калифорниянын технологиянын жылы болду. Эми 25-жылы биз ошол фокусту өзүбүздүн мындай аракеттерибизди ошол жаңы экспорттук рыноктарды ачууга дайындап атабыз да. Мына мен бүгүн кечинде азыр мына Пекинге учуп кетип атам, аякта дагы ошо бизнес ассоциациялар менен жолугушуулар болот. Аяктагылар менен сүйлөшүп, кичинеден бул аларга аякта мындай мамлекет аралык сүйлөшүүлөр керек экен да. Мындай биз алардын бизнес ассоциацияларынан суранабыз, алар болсо өзүнүн өкмөтүнө айтат, биз өзүбүздүн өкмөтүбүзгө айтабыз. Анан эки өкмөт тараптан айтат, биздин бизнестерибизге ушундай суроо талап болуп атыптыр, келгиле жолдорун ачып берип коелу, мыйзамдаштырып берели деген маселелерди сүйлөшөйүн деп атам да. Анан Москва жак, Европа жагы, Россиянын Европа жагы биз өздөштүрө элекпиз. Биздики жалаң гана Сибирь зонага экспорт болуп аткандыктан ал рынок бул жылы толуп калды.
Россияда рубль түшүп кетти, жалпы элдин деле кандай десем мындай кирешелери азайды салыштырмалуу. Демек сатып алуучу күчү азайып, бул баары ошо кошулганда мына 24-жылы бизге оор жыл болуп калды да. Бирок ошондо дагы мындай кайра эле бул жанакы абрикостукундай же кээ бир учурларда билесиз мурун картошкада мындай жөн эле ыргытканга туура келген учурлар болот да, кээ бир продукциялардын, айыл чарба продукцияларын. Бирок менин оюмча Кулпунайда анчалыкка жеткен жок да. Мындай сатылат, ооба салыштырмалуу мурдагы жылдар менен арзаныраак болду. Бирок кандай оорчулуктар менен болуп атса дагы жок дегенде бир кандайдыр бир сатуулар болуп атты да. Анан ушундай оор жылда мындай сиздики өзүңүздүн анализиңиз боюнча өзүңүздүн учет кылып атасыз да. Ошол боюнча мындай минуска кеткен жоксузбу? Биз эми дыйканчылык менен көп иш кылдык. Биз дээрлик бир 15-16 жылдан бери ошо тажрыйбабыз бар да. Кээде күйгөнбүз, кээде пайда түшкөн, кээде мисалы полядан эле картошканы 30-40 тонна алып туруп 25-27 сомдон бербей дейт Азербайжандар келсечи, жок 30дан берем депчи. Ошондой күндөрдү да кечиргенбиз. Анан такыр өтпөй калган, мисалы былтыркы ошо 23-жылкыда 130 тонна картошка өндүрүп, жанагы 20 соттук клубника менен кошо картошка да сепкем да, мурунку жыл 2023 жыл. Ошону өтпөй могу Бишкектин микрорайондоруна, Сокулуктун мал базарларына 10 сомдон саткандар болгон. Бирок өмүрүмдө бирөөнү сен күнөөлүүсүң, мен күнөөлүүсүң деп айта алган эмесмин да. Айтканга да дитиң барбайт, анткени бирөө күнөөлүү болбош керек да. Сен ошо тандооң, сен ошону тандадың, майын чыгара жаса. Кыргыз элинде ушундай ата бабабыздын макалы бар да. Дыйкандын эмгеги канчалык күчтүү болсо дейт да, этеги алтынга толот дейт да. Алла Таала бир күнү болбосо да, бир күнү болбосо ошол кылган эмгегиңе жараша үзүрүн берет да. Анан биз андай эмелерди өткөнбүз. Шарттардын баарын өткөнбүз, банкрот болгон күндөр да болгон, пайда түшкөндөр да болгон. Жана айтып атпаймынбы, полядан 27-28 сатпай койгон күндөр болгон. Былтыр болсо подвалда сактап, расход болуп, сата албай калган күндөр да болгон да. Ошондуктан бул быйыл өтө мындай тажрыйбага бай жыл болду да. Быйыл өзү климат дагы ошо жумалап жамгыр жаап, ысык суук болуп, дыйкандардын өзгөчө Кулпунай тармагында тажрыйбасын мол кылды. Экинчиси, бул жазында кайтарым сууктар болгон жок. Түшүмгө бай жыл болду да быйылчы. Быйыл баардык алма өрүк, картошка баары эле түшүмдүү болду да. Ушундай берекелүү жыл болду. Эми биз ойлобошубуз керек, мисалы Кулпунай өндүрсөк эле, Кулпунайга дагы бир башка Кулпунай конкуренция создавать этет депчи. Бунун дагы өзүнүн башка конкурирующий ягодалар болот да. Мисалы базарга барсаң, Кулпунай турат вариантта, абрикос, черешня, баардыгы кенен болуп турса, мисалы баарынан аз-аздан алат да покупательчи. Мисалы черешня, абрикос жок болуп, Кулпунай эле турган болсо, Кулпунай көбөйтө баштайт. Ошол сыяктуу экспортерлорго дагы кыйын оор жыл болду быйылчы. Жана жумалап жамгыр жааганда товарный качество бузулуп кетип, көгөрүп, биз дагы ошо бир жолу ошондой болду. Бир жума жаагандан кийин тердик. Баардыгын терип туруп эле 40 сомдон өткөзүп салдык баринегачы. Чоң майдасын бүт баарын. Эми жыл деген ошондой экен да. Көбүнчө НСД сорттордон биз жөн дагы эмес, Кабриланы тандап, ошо 2023 жылы Кабрила бизде ошо Кулпунайдан көп тажрыйба алганга, бул негизи аябай капризный сорт деп коет экен. Биз дароо ошо капризный сорттон баштап көп тажрыйба алганга жардам берди. Капризный деп атканда эмне, ооруларданбы же эмнелерден? Жок, капризный деген сорт мындай экен да. Кабрила өтө көп мөмө байлайт да. Өтө көп мөмө байлаган себептүү корневой системага көп күч келет да.
эгерде ошо корневой жанагы жакшы развитие болбой калса, тамыр жакшы өнүкпөй калса, бул жана фузариоз сыяктуу эле увядание кетип калат да. Анан жанагы керектүү заттарын уже тартып бере албай калат да. анан көп жана жалбырактары деген аз болот да бул кабриладачы. Бирок мөмө өтө көп болот. Фотосинтезге жакшы катыша албай калып эле анан жана бурый пятна, серый пятна басып кетет да. То есть вегетативный рост азыраак, генеративный рост көбүнчө берет экен да. Жакшы, бирок мөмө тармагы үчүн мындай жакшы экен да. Ал значит жана питание жактарын жакшы туралап бериш керек экен. Эң негизгиси кабриланы деген бул тамырын жакшы өнүктүрүп алыш керек. Анан эме жанагы жаңы чыккан ак тамырларды өлтүрбөй жакшы кармап калыш керек. Анан бул ошол жанагы мисалы корневой оорулардын негизгисинен эки түр болот да. Бул жанагы бугордун ичи аябай ным болуп кеткен антрактноз менен фитофтороз башталат. Бугордун ичи кургап 40%дан ылдый түшүп кеткенде, кургак болуп кеткенде фузариоз менен вертициллезный увядание башталат да. Ошону контролдош үчүн эң жакшы жардам берген бул ошол нымдуулугун текшерип турган приборлорду колдонуш керек да. Өтө ным кылбаш керек жана өтө курга түйбөш керек бугорду. Анан тамырына жакшы көңүл буруш керек. Биз мисалы ошо 2023-жылы отургузулган 5000 көчөт кабриладан быйылкы так жазылган маалымат боюнча ошо 5000 көчөттөн 7 тонна 670 килограмм алдык. Канча? 5000 тонн, 5000 көчөттөн 7 тонна 670 килограмм. Ошондо 1,5 тонна, 1,5 килограмм бир көчөттөн. 1,5 килограмм. Кээ бир көчөттөр эми биякта бар да, мисалы жанагы кой аксагы менен миңдегендей, кээ бир бугордо баягы слабый болуп калгандар бар, кээ бир бугор 2 килограммга чейин бергендер бар. Орточосу 1,5 ошо 560. Бул сиз орточо Американын эмесине жыйынтыгына жеткен турбайсызбы? Орточо Америкада ушундай экен да, 1 гектардан жана 50 000 көчөт отургузулса, булар 1 гектардан 70 тоннадан өдө алышат экен да. Демек, бул деле ошол 70-75 тонна алганга барабар болуп калат да 1 гектардан. Туурабы? Аябай жакшы экен. Анан мисалы Сан-Андрес алдык да, турецкий Сан-Андрес 10 000 көчөтчү. Анан баягы турецкилерди көбү баягы нааразы болушпайбы, чоң майда сарылаш. А+, анан көбүнчөсү Б болуп келип калбадыбы. Ошодон 10 000 көчөттөн ошо 7100 килограмм алдык да. 700 граммдан алып калдык да быйылкы посадкаданчы. Анан баягы общий фактически 1 гектарга бөлгөндө, мисалы бирөөдөн аз, бирөөдөн көп алып атып, орточо ошо 700-800 граммдан айланды биздикичи. Мисалы 37 тонна 1 гектарга бул европейский показательдерден аябай низкий да. Эми Кыргызстанда бизден дагы жакшы результат көргөзгөн, мындай билинбей калган же жана участогы кичинекей болгондор бар. Биз өзүбүздүн ошо чого жүргөн дыйкандардын арасынан эле ошо тааныштарыбыз 1 көчөттөн 3 килограммга чейин алган. Мурана, Мальгадан. Бирок эми алардыкы аянт аз. Баягы быстро реагирование жакшы болгон. Жер өзү баягы агороттун ичи болуп, баягы органикалык веществого бай. Гумусу жакшы, бардык показательдер жакшы да. Азыраак көчөттөн 2-2,5 килограмм, 3 килограммга чейин алса болот экен. Могу калифорнийский сорттордончу. Жалпы масштабта 1 гектардан 1 килограмм мындай өтө кыйналбай эле алса болот экен да. Эгерде бардыгын туура кылган болсоң, көчөттү туура алып келген болсоң, көчөттү жакшы обработка кылсаң, жерди жакшы даярдасаң, суусун убагында берсең, курга түйбөй же жанагындай чылап салбай, жанагындай ооруларга каршы обработкаларды заранее кылсаң, зыянкечтерге жанагындай мониторингти жакшы жүргүзсөң, бардыгын алдын ала кылсаң, бул Кулпунайда деген негизи эле ягодный культурада напряжение көп иштеш керек да.
мисалы ооруга жеткизбей. быйыл метеостанциялар жакшы иштеп атпады мисалы деген бир жума мурун 10 күн мурун маалыматтар келип атты, мына жагантат, мөндүр болгонтат деп. Ошондо мисалы алдын алып калган оңой. Оору күчөп кеткенден аны айыктырып, анан кайра иммунитет алып, кайра өсүмдүк өзүнө келип, анан түшүмгө келгичекте эле уже урожай төмөндөй берет да. Мен ошо сиздин сөзүңүзгө кошулуп айтып кетким келет. Негизи мен деле 2012-жылы ошо дыйканчылыкты баштап эсимде бар. 1,5 соткадан парниктерди жасап алып, анын результаттарын көрсөң, аябай мындай түшүмдүүлүгү рекорд боло берчү да. Аны көрүп алып эле ойлойсуң, 1 гектарга тиги калькулятор менен площадьти эле көбөйтүп койсоң, ушунча алат экенмин деп санайып коесуң. Анан санаганда кийин болсо жана ошо 1 сотка, 2 соткадан жасап аткан жыйынтыкты сен 60 сотка теплица кылганда таптакыр башкача болуп кетет экен да. Мурунку жасап аткандын результаттан мүмкүн 3-4 эсе азыраак алып каласың. Анткени канча чоң болсо ошончо рисктер дагы чоңураак, ошончо аны башкарыш дагы оорураак. Көңүл жанагы сиз айткандай ар бирине кичинекей болгон, чакан болгондо жакшы бөлө албай каласың да. Кичинекей болгондо жакшы бөлөсүң, чоң болгондо баарын мындай тегиз карап кетиш оорураак болуп калышы мүмкүн экен да. Анан бул жактан мүмкүн ошондой дагы бир биздин көрүүчүлөргө дагы идея катары, мындай жана инсайт деп коет го, ой шашпаш керек. Мындай бизде бир кичине биринчи кадам жакшы болуп кетип атса эле, кээде мындай ач көздөнүп, давайте сразу 10 гектар, 20 гектар кредитти ала калып, же дагы бир нерселерди, карызды ала калып, бирдеме кылып чоңоюп кеткендер бар го, мындай шашып элечи. Ошондой жолго түшпөстөн кадам менен бир кичинекей кадамдар менен, бирок туруктуу бир жолго түшүп алган, мындай кандай дейсиз, ошондой сунуш тура го дейм, биздин мүчөлөрүбүз үчүн, биздин дыйкандарыбыз үчүн. Биздин агайларыбыздын бири ушинтип айтканда, сен качан дыйканчылыктан өзгөчө Кулпунайдан жакшы мыктымын деп айтасың, качан сен өзүң жасаган көчөттөн 1 килограммдан 1 кустан түшүм алганда деген да. Өзүбүз өндүргөн көчөттөн баягы бүт технологиясын пайдаланып аркылуу жакшы көчөт чыгарып, мисалы Кулпунайдан. Анан өзүбүздүн көчөттөн 1 килограмм алыш, бул жакшы результат. Баягы дыйкандын сабаттуулугу өскөн дегенчи. Эми дыйкан деген баарын билиш, ага мындай баарын билиш деле керек эмес, кажети жок да. Бирок биринчи первый жана признак сигналдарын, оорунун сигналын, зыянкечтин сигналын, жанагы жердин нымдуулугун караган, ошолорду билиш, анан ошону агрономго туура жеткизип суроо бериш, ошолор да. Анан биз быйылкы тажрыйбабызды айта кетейин. Мисалы ошол эле жанагы 2023-жылы жазында отургузган Априка менен Кабриладан биз Кабриладан 20 сотый, Априкадан болсо 25 сотый көчөт жасадык да. Априкадан 25 сотый көчөт жасадык, Кабриладан 20 сотукка көчөт жасадык да. Ошонун натыйжасында биз баягы КСД сорт, информация туура эмес берилип калгандыктан, КСД сорт Априкадан 25 сотыйдан эч кача түшүм алган жокпуз. Баягы кошуналарга эле берип, антип тоз тийгизген келе. Ошол эле учурда 20 сотуктан өзүбүз жасаган Кабриладан 1 килограммдан түшүм алдык да. Анан дагы 2 түр быйыл эксперимент болду. 2 түр, мисалы бирөөсү испанский, итальянский Мурана, бирөөсү турецкий Сан Андрес болду. Экөө баардык багыбыз окшош болду, бирок Мурана 2 эсе көп түшүм берди да. Италияныкы тиги турецкий Сан Андреске караганда 2 эсе көп түшүм берди. Мен ушул жакта дагы айтып кетейин, негизи мына ассоциация тараптан биз мындай жанакындай коммерциялык иштерге аралашпайбыз да. Өзүбүз мисалы үчүн көчөттөрдү алып келип сатып тигине деген баарына ушул жактан так айтып коелу. Бирок биз шарттарды гана түзүп берип, мына
эгерде биз базар бааны карасак көчөттөрдүн 22 жылдары 23 жылдары орточо көчөттөрдүн баасы 40 сомдон 60 сомго чейин болчу экен да. Анан ассоциация барып ошол Италиянын питомниктерине барып алардын директорлору менен сүйлөшүп атып, биз бааларын көргөндө баасы арзан эле экенди байкаганбыз да. Эми 40 сом 60 сом болбой эле биякта ал кезде дагы түшүмдүүлүгү питомниктерден аябай көп болгондуктан мындай аябай көп көчөт даярдашыптыр, өзүнүн планынан да жакшы болуптур да. Анан алар жакшы скидкаларды берип, бияка алып келгени менен мындай өздүк баасы орточо 20 сомдой болчу экен. Базарда сатылып аткан баасы биздин биякта алып келип 40 сомдон 60 сомго чейин болчу да. Анан биз болсо ошондой сунуш киргизип, келгиле дагы башка бир ким киргенге даяр. Биз аграрный университетте бир чогулушту жасаганбыз. Каалаганыңар бар болсоңор, ошондой. Ошондо айтканбыз, мына ким уюштурганга даяр дегенде, анан биздин кээ бир мүчөлөрүбүз ошентип макул болуп, анан орточо баасы 25 сомго түшкөн да. Ассоциациянын бияктагы салымы биз бааны чүргөндүгү 23 жылы болгон, 24 жылы дагы башка көйгөй жаралды. Баасын чүрдүк. 24 жылы ташып келген компаниялар көп болду. Биздин мүчөлөр эмес дагы ар кимдер. Анан эми сапаты менен маселе болду да. Эми биз ага чейин андай көйгөйдү көргөн эмеспиз да, сапат мененчи. Эми бул жылы көйгөйдү чечүү үчүн ошо айыл чарба министрлик менен дагы ошондой бир келишимге келдик. 25 жылы көчөттөрдүн контролу, көзөмөлү аябай күчөйт. Эгерде биздин ошо ташып келип аткандар ар кандай бир питомниктерден эмес, аргасы бир эле мен ошондой мындай божомолдорум бар болуп калды да, питомниктерден эмес эле бирөөнүн эле таласынан ташып келген учурлар болуп калышы мүмкүн экен. Андайлар болбойт. Байкадым кайра эле Калифорнияда мына булар 150 тонна бир гектардан 200 тоннага чейин алган кээ бир чемпиондор бар экен да. Орточосу 70 тонна. Андан көп 90-на биз бир Мендоза деген бир мексиканистин таласына бардык, 96 тонна териптир да. Анан булардын бирден бир ошол ийгиликтин себеби специализация. Мындай адискөй питомниктер бар экен, көчөтканалар. Алар өмүр бою ушулар менен иштешет экен. Уже 100 жылдап иштегендер бар экен да. Анан дыйкан болсо өзүнө көчөт даярдабайт экен. Ал ошол ишеничтүү питомниктер менен иштейт, ошондон алат, 1 жыл отургузат, 1 жыл майын чыгарып иштейт. Көчөттүн бүт потенциалын алат, эмди жылы кайра жаңы отургузат экен. Мына айырмасы эми бизде бара ошого жетебиз го деп атам да, анткени аларда деле учурунда мына мен оюмча азыркыдай этаптарда алар 100 жыл мурун өткөн да. Жана Driscoll деген компанияга барсак, ал анча 120 жыл мурун уюшулуптур да. Эми бир талаага бардык, 3-чү поколение, анын чоң атасы өзү азыр иштетип атыптыр. Уже 60 жылдан ашык кулпунайды отурушат экен. 250 гектар жерде бир фермер иштетет экен да. Таласын көрсөң, тим эле идеальный. Анан бирок ошондой дагы чоң бир жылда $50 миллион акча салат экен. 1 гектарга булар $200 000 кетиришет экен да, 1 гектарга. Анын ичинде жата $130 000, $140 000 бул айлыкка, $20 000 арендасы жердин, $12 000 фумигация, анан ошол $21 нече миң эме көчөттөр 1 гектарга. Ошонтип мындай $200 000 кетиришет экен 1 жылдачы. Анан алар айтат, биз жаман көчөттөрдү алсак, же биз бир топуракты туура эмес даярдап алсак, ар бир этапта бир майда чүйдө каталарды кылып, же эмели боло берет, эптеп жаза берели десек, биз банкрот болобуз дейт. Ошол үчүн баарын идеальный кылышат экен. Жумуштарды да бөлүштүрүп алышыптыр. Мындай өзүнчө специализация болуп кетиптир да. Бирөөлөр только техниканы кылып берет сага, бирөөлөр мына көчөттөрдү даярдап берет. Сатып алуучулар дагы уже мындай профессиональный экен. Ошонун баарын жасагандыктан жалпы сектор өнүгөт экен да. Анан
мен бияктан дагы ошону мындай айткым келди. Биз ассоциация биякта мындай жалпы кырдаалды көрүп, кээ бир жерлерде эгерде эрежелерди, жаңы эрежелерди кириш керек болсо, биз ошо эрежелерди ошо рынокко сунуштап, мүчөлөргө, дыйкандарга сунуштап, анан эгерде силер тараптан ушундай колдоолор бар болот болсо, ошондой жаңы эрежелерди киргизели деп атабыз да. Мисалы үчүн 24-жылкы көчөттөрүмдүн биз көп көйгөйлөрдү көрдүк. Ошол үчүн фитосанитардык көзөмөлдүү көчөтү боюнча Айыл чарба министрлик менен тыгыз иштешме болдук. Эгерде оорулуу көчөттөр же жаман көчөттөр бар болуп атса, силерде мындай ар кандай жолдор менен кирип кетиши мүмкүн, билбейм. Биз эми чек араны көзөмөлдөбөйбүз, бирок биз силерге таянабыз да, дыйкандаргачы. Эгерде туура эмес көчөттөр кирип атса, башынан баштап эле бизге маалыматтарды бергиле. Биз департамент жана карантина растений, фитосанитарныйлар менен барып, ошолорду текшерип туруп, эгерде жаман көчөттөр, оорулуу көчөттөр бар болуп атса, анын баары ликвидацияга кетет, өрттөлөт. Бирок биз башынан баштап азыр жаңы бир эмелерди киргизели деп атабыз. Бир питомниктер сертификациядан, аккредитациядан өткөн питомниктер. Анан ошол питомниктен алып атабы, биз болсо ассоциация ошолорго дагы чалып тактайбыз. Чын эле алдыбы же жөн эле документти подделка кылып койдубу дегендейчи. Анткени мына сиз айтып атасыз, жана кээ бир Италиянын питомниктеринен алынганы менен Турциянын питомниктеринен, аны мен кайра эле билбейм, ал питомникпи, жанакындай чоң кичинекей майда аралаш болуп аткан питомник деле болбой калышы мүмкүн да. Мүмкүн ал жөн эле бир таладан алып келди. Ошол үчүн биз өтө ошо көчөт жака көңүл көп бурабыз. Анан мен дагы мындай ички бири-бирине даярдап атканда, эми сиз өзүңүз даярдап атасыз, бирок мындай жалпы келечекке карай айтып атканда, специализацияга кетишибиз керек да. Кыргызстанда дагы өзүнчө көчөттү чыгарган көчөтканалар пайда болуш керек. Алар чоң жоопкерчиликти алып атат. Анткени эгерде алар өзүнүн көчөтканасында каталарды кылып алса, ооруларды киргизип алса, зыянкечтерди көбөйтүп алса, ошол көчөттөр менен ал ийгиликтин себепкери болбойт, ал банкроттун себепкери болуп калышы мүмкүн да, зыян алып келип коюшу мүмкүн. Ошол үчүн биз андай мындай адамдардын тагдырына балта чаппай, бияктан дагы жана ар бирибиз өзүбүздүн жумушубузду жасасак, дыйканчылыгын так аябай жакшы аткарып, көчөттү чыгарган компаниялар дагы, көчөтканалар дагы өзүнүн жумушун так жасаш керек да. Эми сиздики өзүңүзгө даярдап аткандыктан, эми бул биздин пока мындай экосистемабыз, бул тармактагы чөйрөбүз анчалык өнүкпөгөндүктөн эми андайлар боло берет. Бирок келечекте буюрса ушундай жолго түшөлү деп атабыз. Буюрса март-апрель айларында Америкадан учурунда эң күчтүү, азыркы учурдагы эң күчтүү питомникте мурун башкы директор болуп жүргөн киши Кыргызстанга чакырдык да. Ал келет, анан биз андан сунуштарды угайлы деп атабыз. Кыргызстанда мүмкүн ошол бул секторду өнүгүшүнүн эң негизги себебинин бири дагы бул таза, жакшы, күчтүү көчөттөр да. Аны эми сырттан азыр элестеткиле миллиондоп ташылып атат, бирок бара-бара биздин ата мекендик биякта өндүрүш дагы бар болуш керек. Өзүбүздүн бияктагы эми селекция дебейм, бирок ошол дүйнөдөгү эң жакшы селекцияларды бияка алып келип, бияктан аны көбөйтүп, анан биздин дыйкандар арзаныраак, бирок ошол эле учурда аябай сапаттуу көчөттөргө мындай доступ ачылыш керек да. Ошондойду азыр ишти жүргүзүп атабыз. Эми бул мындай кыстырма, мен бул сөзүм менен биздин ошол көчөт ташап аткан компанияларга мындай эскертүү катары айтып атам. Бул силерде чоң аманат, чоң жоопкерчилик. Акча дегенден тышкары дагы биз келечек жөнүндө ойлонушубуз керек. Анткени дыйкандар аябай үмүттөнүп, жакшы бир үмүт, жакшы ниет менен иштин жасап атканда, биз аларды мындай жаман мындай жыйынтыкка алып келе турган жолго салбашыбыз керек да. Демек, сиздин айтып берип атканыңыз боюнча жалпы мындай баасы бул жылы деле
анча салыштырмалуу мурунку жылдар менен начарыраак болгондугу, плюс бул жылы могу көчөт менен көйгөйлөр жаралгандыгы, жалпы сектордо мындай көйгөйлөрдү жаратып, дыйкандар кыйналган жыл болду деп айтсак болот, туурабы? Ошондой дыйкандарыбызга кандай кеңештериңиз бар? Каалоолоруңуз бар? Жакшы. Бизде мындай ой бар да, мисалы азыр Кыргызстанда курулуш тармагы жакшы өнүгүп атпайбы? Өтө урматтуу президентибиз айткандай, илбир секириктерди кылып атат да. Анан бирок карап турсаң, курулуш менен кошо берки жанагы жапа тырмак баардыгы өнүгүп атат да. Мисалы бетонный завод, жанагындай миксер, автобандар бүт келип калды да Кыргызстангачы. Бирок бизде быйыл жанагы ички жана тышкы дүң продукциялардын кирешесинин айыл чарбасы 3% түзүптүр да. Бирок биз баягы баарыбыз билгендей, мисалы Кытай Эл Республикасы өтө жыш жайгашканы, бир квадратта бир нече адам мындай кенен иш кылганга территориясы аз, бирок экономикасы дүйнө жүзү боюнча эң лидирующий позицияда турат. Алардын өнүгүүсүнүн бирден бир себеби ушул ар бир экинчи үйдө баягы дүйнө жүзүнө керек болуп аткан буюмдарды бизге өндүрүп берип атат да, өндүрүш. Анан эми бизде Кыргызстанда өндүрүш жакшы болбогондуктан, өзгөчө айыл аймактарында өндүрүш жакшы болбогондуктан бизге Кудай берген жерибиз бар да. Биз ошо жерди мындай завод, фабрика, цех катары элестетишибиз керек да. Ошол жерден биз өндүрүштү жакшы өндүрүп, көбүрөөк товар, жакшы сапатта товарды өндүрүп чет өлкөгө сатсак, бул келген акчанын мисалы бир 30% жумушчуларга кетсе, 30% дагы мисалы техникаларга кетсе, 30% сага түшүп турса, жалпы айыл чарбасынан түшкөн киреше негизги чоң киреше булагын түзүш керек болчу да. Бирок бизде ошол айыл чарбасында мындай илбир секириктер жакшы болбой атат. Бизде агрономдор, мыкты агрономдор аз. Аларга баягы айлык акы жакшы төлөнбөгөндүктөн алар агромагазиндерге кызмат кылып атат. Жалпы эмелер, мисалы дыйкандарды мен өзүм баягы көзөмөлдөп карап жүрүп, мындай сопровождать этип жүрүп, ушуну байкадым да. Бул кулпунай тармагынан эмес, жалпы айыл чарбасында 100 дыйкан болсо, ошонун 40 дыйканы эч кандай азык зат бербейт да. Септим ушу эми болгону болот дейт да. Ошонун дагы 40-ы, башка 40-ы азык зат өтө көп берип салат. Жерди бузуп атат да. Анан бир 20-сы рациональный пропорцияларды пайдаланып, анан туура иштетип атат да. Анан бул азык затты көп бериш деле максаттуу эмес. Мисалы жердеги ошол pH-ын, гумусун жакшы оңдосоң, азык зат аз эле берсең деле жакшы сапаттуу бөмө жемиш алсаң болот. Анан бул дыйканчылыктын жанагы айткандай завод, фабрика сыяктуу бизге чоң киреше алып келип турушунун бирден бир себеби, кээде деле менде ушундай ой келет. Эми дыйканчылык ар кандай да өзгөчө могу талаа дыйканчылыгы бул 80% рисктен турат да. Мөндүр уруп кетет, суу уруп кетет, мал кирип кетет, төбөлөп кетет, ар кандай. Анан кээде туруп мурда кулпунайга чейин эме ой келчү. Андан көрө чет өлкөгө барып эле, Европага же Англияга барып иштеп келсе, жоопкерчилиги жок, күнүнө зарплата аласың, кетесиң депчи. Бирок бир чети айыл чарбасын өнүктүрүш керек болуп атат Кыргызстанда. Экинчи чети биз ошо өзүбүздүн бияктагы ошо чет өлкөдөн тапчу акчаны бияктан эле издеп таап, өзгөчө бизде ошо айылда жер болгондуктан ошо жерди рационалдуу пайдалануу аркылуу биз ошол кирешени таап, өзүбүздүн үй бүлөбүздүн жанында, тууган уруктун жанында, бала бакырабыздын жанында ошо айылды өнүктүрүп өстүрүш керек болуп атат. Болбосо мисалы көп биздин кыргыз эли мындай кыйынчылык заманды көп башынан өткөрдү да. Кээде баягы адамдардын арманын көрүп
мындай чет жылда миграцияда иштеп жүргөндөрүн аякта деле эми чет жылга барганда мындай бизди жакшы карап жакшы тозолбойт, мисалы экинчи сортный адам катары пайдаланышат. Анан ошол эле тиги чет жерде кылган дисциплинаны бияктан эле уюштуруп эле айыл чарбасында ошондой дисциплинированно кылса эле, тытынып иштесең эле бияктан ошол кирешени тапсаң болот. Ошол кирешени табыштан дагы бизде мисалы үй бүлө көп бузулбайт. Баягы аял күйөөс жанында болгондуктан көп чыр-чатактар чыкпайт, кызганычтар чыкпайт. Балдары тарбиялуу, ыймандуу болуп өсөт, ата энесинин мээримин көрүп өсөт. Анан ошону тилектешмин да ошол башка адамдар дагы мисалы бизге окшоп ошо айыл чарбасынан киреше таап туруп эле үй бүлөсүн камсыз кылса депчи. Мисалы силер жана киреше боюнча сурап атасыңар. Киреше боюнча биз мындай эсептечүбүз, мурда картошкада тиги башка кызматта деле иштегенде биздин 1 жылдык кирешебиз, 12 айга бөлүп койчубуз да. Анан ар бир ай сайын мисалы 150-200 миң сомдон айланса, ошонун учурунда эле мисалы талаада 6 ай иштейбиз, үйдө 6 ай жатабыз. Мисалы могу жерде азыр экөөбүз сүйлөшүп атканыбызда деле бизге акча төлөнүп атат да. Биздин ошо экөөбүз болгондуктан биздин орточо кирешебиз, мисалы меники айына 180 миң сомдон айланды. 1 жылдан таза кирешеңерди санаганда бөлгөн жылда таза кирешени 12 айга бөлгөндө 180 миң сомдон айланды. Анан напарнигимдики да ошончо. Бул бизге деген мисалы биякта деген биз 6 ай, 7 ай, 200 күн иштеп турбуз. 200 күндүн ичинде ошо ай сайын 180 миң сом зарплатаны бычтык. Бирок калган 5 ай, 6 айды эс алабызбы, за границага чыгабызбы, же монтип келип жакшы адамдар менен маектешебизби, же бир башка дагы бизнести кылабызбы, бизге уже бычылган да, 180 миң сом. Мен ойлойм, бул айыл жергесине аябай жакшы киреше. Эми ошол эле учурда биздин дагы айылдаштарыбыз мисалы жанагындай чоң компанияларга ошондой жакшы акча төлөгөн, мисалы Кумтөргө, жанагы алтын кендерине барып иштеш үчүн канча справкаларды толтурат, канча медосмотрларды өтөт, жумушка кириш, ден соолугунан ажырайт. Анан биз мисалы мындайча айтканда 1 күн иштеп, 1 күн бош болуп атабыз да. Мисалы 1 жылда 365 күн болсо, ошонун 180 күнүн иштейбиз, 180 күн бош. Бирок биз бош күнүбүзгө да айлык төлөнүп атат. Бул эми 180 күн бош болгондо дагы мисалы үчүн сиздин эмеңиз боюнча мисал катары алсак, сиз жөн эле ошол 180 күндү өлтүрбөй билимге жумшап атпайсызбы? Бул деле мындай өзүнчө стажировка сыяктуу нерсе да туурабы? Кайра эле кээ бирлер акча таап алып туруп, биринчи жылы акча жакшы түшсө, ошол акчаны кайра мисалы үчүн бүт баарын эле болду чоңойтом, дагы бир жактарын карыздарды алып, мындай очкөстөнүп кичине чоңойтуп салышы мүмкүн. Бирок билимине, окууга акча эч кандай каражат кетирбей, анан кайра эле бул 1 жыл жакшы болуп, 1 жыл жаман болуп калышы мүмкүн. Табиятта өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Жамгыр төгүп же бир суук уруп кетип, же рынок өзгөрүлүп, эми ар кандай кырдаалдар болуп кетиши мүмкүн. Ага даяр болуш үчүн мисалы үчүн мүмкүн кандайдыр бир резервтерди түзүп, анын баарын коро тийбей, менде монча акча бар, муну жанакы бир жаман кырдаалдар бирден болуп кетсе, форс-мажорлор болуп атса, биз өзүбүздүн эмелерибизге, жумушчуларга төлөгөнгө акчабыз бар болот, кээ бир нерселерди оңдоп тууралап кеткенге акчабыз болот деген мындай биз жаңы адаттарды дыйкандардын, жаңы кыргыз дыйкандын адаттары деп туруп бир өзүнчө маданиятты киргизип кетсек деп атам да. Ошол боюнча жаңы эле ошо төлөгөн менен сүйлөшүп атканбыз. Биз өзүбүзгө ошо баягы сезон бүттү дегенден план түзөбүз да. Быйыл мынча киреше таптым, эми ошону мындай кылып көбөйтөм же баягы өнүктүрөм депчи. Кээде мисалы көбөйтүштүн кереги жок, бирок өнүктүрүштүн маанилүүлүгү чоңураак туруп калат да. Ошол эле объемду жакшыраак өнүктүрүп, баягы сапаттуу өнүктүрүү, бул ошо көбөйтүү эмес, өнүктүрүү чоңураак роль өнүгүп калышы мүмкүн.
Анан ошо пландарыбыз негизинде ошо жылда буюрса эң биринчи ошо дыйканчылыктагы эң көп жардамды бул Алла Тааланын, Кудайдын духовный жардамы болот да. Ошо дыйканчылык быйыл сезон башталганга чейин ошо Алла Тааланын акысын берип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баскан издерин басып, умрага барып келели деп баштайын деп атканбыз. Анан ага чейин эле силерден ушу айыл чарба департаментинен жакшы баягы сүйүнүчтөр келип, кичине эмгегибизди баалап, баягы эл эмгектен эскерсин дегендейчи, баягы кылган дыйканчылыгыбызды кичине мындай баалап, даражабызды көтөрүп койгонго чындыгында даражаны Алла Таала көтөрөт. Ошо кимди кааласа көтөрөт, кимди кааласа түшүрөт да. Андан кийин ошо бюджетти распределение да. Мисалы ошо биздики көрсөткөн эме жүргүзгөнүбүз ошо 1 гектарды 2 семья жүргүзсөк, мен толук кандуу кепилдик менен айта алам, эгерде жакшы агротехниканы туура пайдаланып, убакытты, сууну, күндү рационалдуу пайдаланып, эринбей, жакшы караган болсо, могу түндүк региондорунда, Кыргызстандын түндүк региондорунда 50 соттук жакшы энезди сорт кулпунай бир семьяны полный 1 жылдык муктаждыгын чечип бергенге, жанагындай ашыкча муктаждыктарын аткаранга, мисалы машина алып антип менткенге жетет да. Анан бизде ошо баягы комментарийлерде 10 миллион, анан тигинче миллион деп табиди деп атат, бирок эми буюрса ага да жетип каларбыз. Быйыл эми көп расход болдук, баягы вложенияны көчөт сатып алдык, баягы бугор жасадык, рабочийлерге төлөдүк. Андан тышкары ошо айына 180 000 сомдон айланды экөөбүзгө. Анан ар бирибизге да экөөбүзгө деп. Анан 50 соттук кулпунайды жакшы багып иштеткен болсо, бул бир семья 1 жылдык муктаждыгын бүт чечип алганга жарайт. Андан кийин мисалы азыр как раз сиздики ушундай эле болуп атат да. 1 гектарда 2 киши иштеп атасыңар, э? Анан кийин кышкысы мисалы мен баягы өзүмдүн адамдык сыфатымды жакшылаш үчүн кой багам да. Кой багып, мына кичине аткорум болуп кой багам. Бул кой деген баардык пайгамбарлар баккан. Негизи кой бакканда береке бар. Анан эме адамдын мүнөзү жошуйт да. Текеберлик жок болот, мен баарын билем, мен баарын окугам, мен баарын билем дегенден алыс болобуз. Анан кышкысын ошо кой бакканча илим алыш керек да. Мен инвестиция, өзүм инвестиция кылыш үчүн, мисалы окууларыма инвестиция кылдым. Мисалы официальный акча төлөгөн боюнча мен 180 000 сом өзүмдүн знанияма инвестиция кылгам. Көбүнчө ошо орус агрономдордон инвестиция алып, анан аякта мисалы орус агрономдорунан сабак алганда алардын почвасы кислотный болот. Көбүнчө 4,5-5 pH болот. Биздики слабо-щелочный болот да. Ошол разница болуп калат. Биздин көп кыргыз дыйкандар орус блогерлерди, орус агрономдорду көрөт. Бирок алардын почвасы башка, биздин почва башка да. Климат шарт да. Анан ошо удобренияларды, азык затты бергенде уже ал пропорциялар туура эмес келип калат. Анан общий ошо инвестицияга 180 000 акча короттум. Анан мына 2 жылдан бери, ассоциация ачылгандан бери кандай форум болот, кандай семинар болот, баардыгына дээрлик бир 90-95% катышып, анан ар бир форумдан, ар бир семинар, вебинардан, ар биринен мынчалык болсо дагы маалымат алып кеткен мен үчүн короткон мисалы 2 000 сом, 5 000 сом акчадан жогору турат. Мен мисалы илимди акча менен баалабайм да. Мисалы Аллах Тааланын ушундай өкүмү бар. Кайсыл нерсеге малың, акчаң, жаның, анан убакыттын коромоюнча илим жукпайт дейт да. Анан кээде мисалы түнкүсүн биз региондо жашайбыз да. Бишкекке келип мисалы эртеси саат 10-до бир маалымат алып, бир вебинарга катышыш үчүн түнкү саат 10-до айылдан чыгабыз. Кээде кар жаап аткан учур болуп калат, автобус тозуп аткан, үшүп, шишип турган кез болуп калат. Анан кошуна колоңдор сен эмне такыр эле академик болуп кеттиң, болду эми анда мында эле бар да деп коет. Бирок
Биз үчүн ушул нерсе баалуу. Качан биздин убактыбыз бош болгондо кышкысын көбүрөөк маалымат жыйнап, көбүрөөк илим алып, ошол блокнотко көчүрүп, жазып, анан ошону тажрыйбада колдонуп, мисалы бир кичинекей эле бир илим менен кылынган амалчы сенин урожайыңдын көпчүлүк бөлүгүн көтөрүп коет. Ошон үчүн дагы илимсиз кылган бир амалга 1000 амалга караганда илим менен кылган бир амал пайдалуу деген. Илимдүү адам караңгыда чырак менен жүргөн сыяктуу, илимсиз адам караңгыда чырагы жок жүргөн сыяктуу дегенде, мисалы быйыл көбү кулпунай, малиналарды эгип алып, баягы алдын ала иш-чаралар жүргүзбөгөн себептүү оорутуп эле тим койбосоң, көчөтү такыр жок болуп калгандар да болду. Такыр бүт көчөтү боюнча жок болуп калгандарчы. Ошо бир аз эле мисалы инвестицияны ошо илимге жумшап койгон болсо, ошол результат мисалы такыр башка болмок да. Ошондуктан силерге да өтө ыраазыбыз. Канчалаган жакшы иш-чаралар жүргүзүп атасыңар мындай. Биз баягы ошо ассоциация ачылгандан бери көрүп атабыз силердин кылган мээнетиңерди, эл үчүн, дыйкандар үчүн кылган аракетиңерди көрүп атабыз. Анан кээ бирөө мисалы быйыл болбой калса эле баягы хейтерлер деп коебу. Туура эмес жамандап, мисалы алар деген мындай, алар тигиндей деп. Мисалы жыл менен жылга окшошпойт. Кулпунай деле 2023 жылы чоңдору 400 сом, баягы экинчи сорттору мына майдарактар 300 сом болгон да. А быйыл кулпунайдын эң чоңу 150, 180, 120, майдасы 40-50 болуп атпады. Анан былтыр мисалы 2023 жылы 100 сомдон ылдый түшкөн эмес абрикосчу, көлдүн абрикосу. А быйыл болсо эч ким албай койду да абрикосчу. Быйыл ошондо урожайный болду. Бул дагы жана силер айткандай экспортко баары кошул ташыл болуп биригип келип анан кийин жанагы көчөт саткандар да мисалы бирөөнүн рекламасына жамынып башка жагынан көчөттү 1 сом 2 сом арзан кылып көп көчөт билинбей да кирип кетти, канчасы оорулуу кирип кетти, канчасы баягы сорт башкача сорттор да кирип кетти, өзгөчө малиналардан көп айтып атпайбы, мисалы Марайола деп тиксе там же тиги Heritage же дагы бирдеме болуп калды. Марайола мисалы ачык айкын сатылбайт да ал сортчу. Ал клубный сорт. Бирок таң калдым да былтыр WhatsApp'тардан окуп элечи. Мен 40 сомдон Марайола алдым дегендергечи. Анан кандайча ал таза оригинал Марайола болсо 40 сомдон болушу мүмкүн эмес. Сатылбайт да. Сатылбайтчу. Анан канча билинбеген менен ошо жана ачык тамыр көчөттөр менен поляларыбызга оорулар кирип кетип атат. Зыянкечтердин личинкалары кирип кетип атат. Анан бир жылдар айтып баштайбыз. Тиги илгери мындай эле болчу, илгери тигиндей эле болчу депчи. Ошондой кыйынчылыктар бар дыйкандардачы. Бул баардыгынан көчөт, эмгек, аракет, илим, көптөгөн критериялардын жыйынтыгында анан эң негизгиси тажрыйба керек да. Жөн эле бир жыл кулпунай өстүрүп коюп жыйынтыкка чыгыш оор. Мисалы биз да өзүбүздөн башка дагы дыйкандарды былтыр окутуп, быйыл окутуп эметип аттык да. Анан ошондо мындай сезим болот экен да. Дыйкандарды башта электе окутайын дейсиң, бирок баштай элек дыйкан окугусу келбейт, окууга инвестиция короткусу келбейт, убактысын бөлгүсү келбейт да. А уже баягы оорутуп, кыйналып, мөмө ала албай калгандан кийин окууга аракет кылат, бирок уже тиги баягы биринчи кетирген каталарды оңдоп түзөш оор болуп калат да. А дыйкан башта электе эле баягы көчөттү отургуза электе окутайын десең, каалоосу жок, окугусу келбейт да. Ошондой адамдар дагы өзүбүздөн дагы көп каталар кетет да. Чоң рахмат Нурбек баке, аябай мындай жакшы баарлаштык, жакшы сүйлөштүк. Менимче биздин көрүүчүлөр үчүн дагы көп өздөрүнүн мындай ойлоно турганга
көп идеяларды бердик. Анан мындай жыйынтыктап айтсам, урматтуу биздин дыйкандар, эң негизги бизде мындай азыр сүйлөшүүдөнчү мен өзүм үчүн эмнени түшүндүм. Эң негизги бир жакшы ниетти, анан шүгүрчүлүктү мындай койгон үйрөнүп алышыбыз керек экен да. Кандай болбосун, Кудайга шүгүр деп, жакшы ниет менен алдыга жакшы максаттарды коюп, экинчиси бул илим, билим көбүрөөк алып, окуп, мына биз уюштуруп аткан окууларга катышып, интернеттен деле азыр 21-кылымда аябай сонун мүмкүнчүлүктөрүбүз бар болуп атат. Баары өнүккөнгө бүт маалыматтар бар, бирок ошол жактан дагы критикалык ой жүгүртүү менен эмнесинде чындык бар, эмнесинде жалган бар дегендерди дагы бөлүштүрүп билип алышыбыз керек да. Анткени илимде деле ар кандай мындай мен билимдүүмүн, илимдүүмүн деп туруп дагы кичине бир туура эмес маалыматтарды дагы берип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн аяктан дагы мындай тажрыйбалуу адамдардан, практиктер менен дагы иштешкени үйрөнүп алалы. Анан үчүнчүсү дисциплина менен аракет. Ушул мындай руханий жактан дагы, мына илим билим жагынан дагы, анан колубуздан бутубуздан эмне келген нерселерин дагы баарын чуркап, иштеп, аракеттенип, мындай күнүмдүк иштерди дисциплина менен, өзүнүн бир тартиби менен дайыма жасап турсак, мен мындай толугу менен ишенем, Кудай бизге берет, мындай берекелүү болот. Ошол баарыбызга чоң ийгиликтерди каалайм. Сизге чоң рахмат. Умрага жакшы барып келиңиз. Баарыбыз үчүн, ошо биздин дыйкандарыбыз үчүн, биздин Кыргызстаныбыз үчүн, жалпы элибиз үчүн дагы көп мындай дуаларды кылып, мындай жакшы барып, бул эмдиги жылдарга, эмдиги келечегибизге дуа кылып коюңуздар. Буюрса 2030-жылы ушинтип чогуу жана биз чоң максат койбодук белек, бул деле биздин ниетибиз да. Кыргызстандын $1 миллиард биринчи экспорттук продукт болсун. Ошондой кылып биз чогуу биргеликте ийгиликке жетели. Урматтуу көрүүчүлөр, силер дагы эгерде дыйканчылыктан, ошо мөмө тармакта кызыгууңар бар болуп атса, же уже иштешип атсаңар, мына дагы бүгүн ошо Нурбек байке менен сүйлөшүп атканда биримдиктин күчүн дагы көрдүк. Ошол жөнүндө дагы түшүндүк. Силер дагы өзүнчө жүрбөй, кыргызда жакшы сөз бар, бөлүнгөндө бөрү жейт дегендей, бөлүнбөйлү, биригели, ассоциацияга бизге кошулгула, чогуу ушул чоң максатка жетели.